Кореяга барганда автобус, метро, ушул сыяктуу коомдук жайдагы жүрө турган транспортторго түшсөңүз, урматтуу мекендешим, бул транспорттор кээ бир адамдар үчүн китепкана, кээ бирөөлөр үчүн уктоочу бөлмө, кээ бирөөлөр үчүн тынчтык жайы, кээ бирөөлөр үчүн мындайча айтканда эс ала турган жер да. Корея, Япония ушул сыяктуу өлкөгө барсаңыз, чындыгында ушундай. Бир тарелканы койсоңуз эки жака эме болбойт да, жыгылып кетпейт. Тынчтыкта, түздүктө. А биздечи бирөөсү бул жакта бакырып сөгүнүп аткан, баласын урушуп аткан, бул жерде бирөө бакырып аткан, кыйкырып аткан. Айтор коомдук жайдагы адамдарга карата мамилебиз өзгөчө болуш керек. Биз мусулмандар таасир алуучу эмес, таасир берүүчү болушубуз керек. Үлгү алуучу эмес, үлгү берүүчү болушубуз керек. Кийимде, кийгенде, көчөдө башканда, турганда, отурганда бардыгында башкаларга үлгү болушубуз керек. Бирөөнүкү деп каалаганда иштетүү деген нерсе жок бизде. Бирөөнүкүн өзүңкүндөй колдоносуң. Коомдук жайдагы ар бир нерсенин деталга чейин бизге тиешелүү маселелер. Мекенибиз биздики, аны көз карегендей сакташыбыз керек, урматтуу мекендешим. Ошондуктан коомдук жайда какырба, түкүрбө, баспа, отурба деген маселелерге маани беришибиз керек. Бирөөнүн гүлүн үзүп сындырып, айтор урматтуу мекендешим, мисалы жөн эле турист болуп Стамбулга барып, же башка өлкөгө барып, мисалы үчүн, же Европага бар, ошол жердеги бир гүлүн сындыра турган болсоңдар, ал жактагы немис же бирөөсү келип, неге сындырып атасың? Жалбыракты жөнөкөй үзүп көрсөңүз, неге үзүп атасың деп кыйгырып келет. А бизде баш болуп эле кыркып сындырбай, жок кылмай, бирөөнүкү, неге мамлекеттики, бирөөнүкү. Мамлекетте ушу сен жашап атасың го, сен сыяктуу кыргыз жашап атат го. Ушу сен таза болсоң, мен таза болсом, мен сактасам, сен сактасаң, сен коргосоң, мен коргосом, башкаларга, урпагыбызга сонун өткүзүп беребиз да, урматтуу мекендешим. А сен талкала, мен талкала болсочу, сен кордо, мен кордо болсочу, сен буз, мен буз болсочу, анда каягыбыз калат, урматтуу мекендешим. Ошондуктан бул маселелерге маани беришибиз керек. Бир адам ушу жакшылык маселесинде өзгөчө окуялар бар. Бир адам ой жүгүртүү маселесинде дагы. Бир адам эшегин байлайын деп аркан таппай калыптыр да. Арканы жок имиш, эми эшегин байлайын десе арканы жок. Анан не кылайын деп ал жагына өтүп, бул жагына өтүп, караса кошунасы чыгып калды. Кошунасы чыгып калып, кошуна жемиңиз барбы? Неге? Эмне үчүн эшекти байлайын деп атам? Эшекти байлаш кереги жок да. Кантип байлаш кереги жок? Качып кетет, жоголуп кетет. Жок, бул эшектин байлаштын жөнөкөй жолу байламыш болуп кой. Бул эшек пикирлегенди, парасат дегени жок, акылы жок. Мындай байламыш болуп койсоң болуп тура берет дейт экен. Кошунам айтканды кылып көрөйүн, же жип дагы жок, башка дагы жок. Деп байламыш болуп, эшектин мойнунан өткүзмүш болуп, бул жагы даракка байламыш болуп кетет экен. Эртеси күнү чыкса эшеги турат экен. Деп келип, жакындап келип, токуп эшегин минейин деп айдайын десе, эч кетпейт экен да. Тебет экен, урат экен, жылбайт экен. Анан кайра кошунасына кирип, кошуна, кече эшекти ушинтип байладым эле, бүгүн бирок жүрбөй атат, жылбай атат ордунан. Сиз эшекти чечтиңизби? Кандайча чечтиңиз? Байлаган жокмун го кече. Сиз оюңузда байлаган жоксуз, бирок эшектин оюнда аз байланган бойдон турат. Жипсиз байланган эшек бул. Дейт экен. Анан барып чыгып мойнунан чечимиш болуп, дарактан чечимиш болуп айдаса кетет экен да эшек. Биз бүгүн пикирибизде, ой пикирлерибизде ушул эшек сыяктуу жипсиз байланып калгандайбыз да. Туура эмес каада салтыбызга, туура эмес ырым-жырымдарыбызга, туура эмес адеп ахлакка, туура эмес нерселерге. Эл көрсүн үчүн жаша, эл көрсүн үчүн кыл. Урматтуу мекендешим, өмүрүбүз Аллах үчүн эмес, эл көрсүн үчүн кетип атат да бүгүн. Дүйнөдө жарышуу системасында, дүйнөдө бүгүн дакылдап жүрөгүбүз согуп, тездик менен аракет кылып атабыз. Үйгө, машинага, бардык нерсеге, байлык маселесинде. Бирок жан дүйнөбүз ачка бойдон, мындай бакыт деген нерсени сезип биле албай атабыз да. Тегеренип келип эле думп болуп чыгып калып атабыз. Жаштар өзүнчө бакыт издеп атат. Девушкасына барам, бактылуу болом деп атат. Девушкасы жигитиге жолуксам бактылуу болом деп, экөө дачага барып, эс алмаш болот. Эртеси күнү ойгонот, думп болуп жарылып кетейин деп, кайра миң түрлүү бактысыздык, проблема менен ойгонот да. Алардын ою боюнча бул бакыт алып келет эле, бирок эмне иш кылып койгондорун өздөрү дагы билбей калат да. Чоңдорубуз, аксакалдарыбыз, урматтуу мекендештерим, карта ойноп, домдордун астында шахмат ойноп, өмүрү менен ойношуп атканы менен билбейт да бул.
өмүр маселесин ойношуп атат. Жашы бир канчага келип калды, мечитке каттап, ташы менен балдарына, уулдарына Куран үйрөтүп насаат айтыштын ордуна аксакал башы менен пивоханадан, аракканадан чыкпай калгандары дагы бар. Биз жипсиз байланган эшек болбошубуз керек. Туура эмес түшүнүктөрдү жоготушубуз керек. Эрте кечи жок. Иманга кел, исламга кел, динге кел, өзүңдү оңдо, башканы чакыр. Эртең кеч болот, урматтуу мекендешим. Жакшылык маселесинде жакшылыктарды дайым кылышыбыз керек. Ким болбосун, кандай бала болбосун. Ошо кылып жаткан жакшылыгыбыз ал өзүбүз үчүн. Бир жубайлар аялы күйөөсүнө биринчи үйлөнгөндө өзгөчө болот го. Бири-биринин ортодогу жылуулугу башкача болот, сезимдери башкача болот. Күйөөсү айтат эмиш, бул биринчи кыз болобу, бала болобу? Бала болот. Бала болсо мен сага өзгөчө бир кулактарга таккан сырга деп коебу, шагек деп коебу, ошондойду беремин дейт экен. Бул дагы сүйүнүп, кубанып, арадан күндөр өтөт, убакыт өтөт, роддомго барат. Жата турган болуп калат. Төрөт учуру жакындайт. Эсен аманчылыкта баланы дагы төрөп алат. Төрөп алып кучагына эми эне үчүн, аял киши үчүн негизи эле азыр Европага бакыт издеп кетип жаткандар, Туркияга байга турмушка чыгам деп жаткандар, айтор бардыгыңарга силерге бир эле чекит жооп, жүрөгүңөрдөгү тынчтыктын жообу, көңүлүңөрдүн жообу аял киши үчүн, кыздар үчүн, бардыгы үчүн эң чоң бакыт бул балада. Өз балаңды жүрөгүңдүн астыңда сактап, анан төрөп алып, ушинтип кучагыңа кыссаң, мындан өткөн бакыт жок аял үчүн. Тамам, бул эң чоң бакыт экен. Бул дагы төрөп алды, кучагына басты баласын. Эми үмүтү ошол күйөөсү ода берген, баягы кулак сыргаларында эле ошону күтүп жатты. Күйөөм качан келет экен, не кылат экен. Бирок ошол эле ойлонуп, бул оюн баягы колдорду жууган бир эже бул ойлорду бузду. Эже менен салам алейк сүйлөшүп, салам алейктен кийин бул дагы эсен аман кутулуп алдым. Эже дагы өзүнүн сөздөрүн баштап, мен дагы Кудай буйрса баламды үйлөнүп атам. Не кылсам экен, айлам жок, чарам жок, ал кызды тезирээк бербесек бул албайт экен, башкага тийип кетет экен, айтор миң түрлүү көйгөй маселелерин айтып, азыр акча жок, акча деген азыр кризис, эми билбейм эмне кылам, баламдын шагын сындырып кое албаймын, өткөндө кыз узатып чыгарган учурумда дагы тууган уруктан башкадан карыз болуп кеттим эле, эми кимге барам, кимден карыз сурайм деп кызга түйшүк маселелерин айтып жатты. Эми тууган уруктарыңыз бар, жардам берет десе, жок, тууган уруктарымда да карыз болуп кетти. Мен оюмча эми ошол кулагымда тагылып турган ушул алтындан болгон сыргаларымды сатат окшоймун. Сатат экенмин деп ойлоп жатамын. Бул аял дароо карайт, караса өзгөчө бир эски учурдан бери сакталып келген алтындан болгон өзгөчө жалтырап турат да, көзү дароо тартат. Эми бир нерсе болоор айда чарасын Кудай деген кур калбайт. Кул жеймин дейт, куйрукту Кудай берет, буйрукту буйруса баары жакшы болот деп күч берейин деп жаткан учурда ал жактан дагы бир врач сөздү бөлүп, сиздин күйөөңүз келди, муну берип жиберди деп коробканы берет. Коробканы ачса баардык нерсе бар, бирок ошол өзү күтүп жаткан сөйкөлөр жок, кулак сыргалары жок. Кайра кат иретинде жазып жибериптир, баардык нерсени эстепсиз, мени эстебепсиз. Мени кантип эстебедиңиз? Менин кулак сыргаларымдын сөйкөлөрүмдү эстебедиңиз деп ачуусу келип кайра кат жазып жибериптир. Күйөөсү дагы ойлонуп, ойгонуп, ары бери болуп, эми аткарам деп 2-3 күндүн ичинде алып келем сага деп кайра кат жазып, чыга турган күн жакындады. Больницадан, роддомдон чыга турган күн жакындап, күйөөсү дагы келди. Ошол өзү ойлоп жаткан камералар, өзү ойлоп жаткан иномарка машина, гүлдесте, айтор баары бар. Эми чыгып жатат. Күйөөсү ошол кызыл нерседеги, идиштеги нерсени ачып, мына сенин кулак чынжырларың, сыргаларың, сөйкөлөрүң деп көрсөттү. Кубанычына чек жок, мындай шек жок. Эми ал учурда аял өзү эле билбесе, мынтип тарифтеп, таскиндеп, түшүндүрүп айтып берүү кыйын да. Кубанычында чек жок. Баягыны көрүп, бирок жүрөгү жыз этти дагы, бир убакытка, бир соомго тынч болуп туруп калды.
күйөөсү оюн бузуп эмне болду, бул меникиби бул буюмдар, ооба сеники, каяктан алдыңыз? Өткөндө бир алтын базарга барсам ошол бир апа сатып жатыптыр, ошондон арзаныраак алдым. Эмнеге сурап жатасың? Бул меникиби, мага тапшырдыңыз? Ооба меники. Сеники, сага тапшырдым, эмне кылсаң өзүң билесиң. Алат дагы дароо кирип, пол жууп жаткан баягы апага, бул сиздики апа, муну сатпаңыз. Мен билдим бул эски учурдан экен, бул апаңыздан калган экен. Мен ойлодум бул сиздин келиниңизге тиешелүү, келиниңиздин кулагына тыгып алыңыз, балаңызды үйлөсөңүз. Баягыдагы көздөрүнөн мөлтүрөгөн жаш агып, Кудайдан өтө кайра сурадым эле, мүмкүнчүлүк болсо, акча болсо кайра ушул шегектерди алып, чөйкөлөрдү алып, келинимдин кулагына тагам дедим эле. Бул айтор мурас болуп келе жаткан буюмдар эле, мажбурлуктан саттым эле. Кантип сиздин колуңуздан келип калды? Жүзүмдү жеңиз, баганы сурабаңыз деп баягы жерде берет дагы өзү таскиндеп, өзгөчө сүйүнүп чыгып кетет да баягы жерден. Биз жакшылык кылганды үйрөнүшүбүз керек, урматтуу мекендештер. Кайсы учурда болбосун, кандай учурда болбосун. Анан кээ бирөөлөр баягы мисалы азыркы окуяга жүзүмүнү жегин, багын сурабагын деген сөз туура келет да. Себеби жакшылык үчүн. А кээ бирөөлөр уурдап келет, башка жерден арамдан таап келет, бирөөнү согуп, ошонукун алып келет, анан жүзүмүнү жегин, багын сурабагын деп жедире берет да үй бүлөсүнө, баласына. Бул арам, урматтуу